ортосуна чыгып жетип калганбыз. Жакшы эле басып жетип дооматыбызды айтайлык дедик, жетпей калдык. Ал эмне бул ушул жерге келип эле кайра кетип калды? Ошентип эле келип эле кетип башат. Жолдун жээгине келип элеби? Ошоңчо жакшы эле аракет кылып жетип айтайлык деп кетип калды. Жетишпей калдык. Жок, күлкү эмес. Кандай болуп атат? Помидордун чекесине келди, аким деп айтты, алыстан көрдүк. Кетип калды, бизди сураган эч ким жок. Өзүн эгер мындай жолугуп калсаңар тааныйсыңарбы? Эми билбейм, тааныйбызбы, тааныбасак алыстан көрдүк, кандай кылып тааныйбыз анан? Жакындан көрсөк тааныйт элек. Тааныбас, сыйлабас деген бар анан. Атактуу арпаны не делбейсиз мына? Кана. Бирөөлөр ишенбей калып жүрбөйт. Мына жерде мен теге көрүн, топ-топ болуп өскөн. Ойлобосуң. Жөнү жерде неме атат? Ата-ата. О жерде өскөн турган. Мына делбейсиз. Көрдүңбү? Бул ак гүлдөрчү, бул ак гүлдөр эмне? Мына ак гүлдөр. Ак гүлдөрдүн атын билбейм. Делбейсиз балдар. Жетип кандай экенсиң? Ой, молодец, поздравляю. Ой, мына. Барысы жарашат кыз тартпай эле. Гүлдө ойлон ашта күнүндүрат. Ой, агай та ойлон эле кашып беске тартпай отчат. Агай жери тура. Ana, senin adın kim? Çınar. Familiyan? Kaparova. Kaparova. Kaçan geldin her? Buyoqqa kelganingizga 5 kundan oshib qoldi, 5-6 kun bo'lib qoldi. Hem iş kılıp otasınız? Ish qilib atamiz. Жылда kelgan studentlar siyaktуу эле бул айылда эң нескиси помидор өсөт экен. Ошол помидордон мол чымалар деген эле ойдобуз. Эми ошол менен келдик. Тебелеп салбайсыңарбы? Жок, андай деле эми студенттер багы өзүнүн милдетин алгандан кийин анан баягы иштеп берели деген эле жакшы тилек менен келдик. Тилегиңер жакшы экен. Анан эми ушул кайсы жерде болбосун, эмне болбосун, ошол кишилер болсо демилге көтөрүп иштейли, жардам берели деп атасыңар, э? Ооба. Анан эми ушул силердин түзүлгөн шарттар кандай экен? Шарттары деле эми мурунку студенттердин шартына караганда бир топ эсе эле начар деп деле айта албайм, мени ортодо. Эми жамандаганда деле болбойт, баягы экономикалык жакка караш керек да. Пикир эми мындай эгерде биз лагерден орун алганда жакшы эле болмок. Биз эмеде мурдакы садикте жашап атабыз да. Садигиндечи. Жок, матрас бар, конечно, немелер жетишпейт жанагы. Одеялга жамынабыз, терезесинен эме желде тийип кечинде үшүп атабыз да. Бул жака ооба. Биз студент кезде саманда эле жатчыбыз. Бир 30-35 кыз үчүн бирөөнө агай аябай неме болуп калат да. Эми мисал үчүн мен бирөөгө тирсем, тияктан башында жаткан кыздарды аттап чуртап келип башына жатыш керек. Так, эмне ал эми жатакана маселеси. Так, тамагы кандай экен? Тамак жакшы агай. Тамак ашы орто эле. Тамак жакшы. Жакшыбы? Жакшы түзүлгөн. Эртең менен дагы каша жейбиз, түштөн кийин болсо кетем. Болушунча тамакты берип жатат да, эми баягы курсагыбыз ток, эми ачкан нерсебиздечи. Тамак жакшы агай. Жакшы эле? Жакшы. Эми жегендерге иштешкана керек да. Анан эми илгери балдар бири-бирин помидор менен уруп алак. Андай жок, андай жок. bir ayda bitirip ketelim de olmaz. 60. Emne 60? 60, 70 dedim. Çaka 3 kilden olsa kan temiz? 3 kilden de 5 kilogramdan. 5 kilogramdan 5 kiloga. Orta bilen alışat 5 kilonu. Açınında alçaqa 6-7 kilo buluş gerek dep aytып атышат да, orta esep менен алганда 5 kilo болот.
Мындай тергенибиз жакшы эле, иштегенибиз деле жакшы эле, бирок айылдын деле элдери жакшы кабыл алып атышат.